1 күн боло, 2 күн боло жүрүп кеткенди пландап атабыз. Ооба, же ночевка эми ошончо шаардан бери келгенде 1 күн 2 күн түнөтүш керек да. Муну биз жактырганыбыз биздин жерибиз арендада. Негизи эле бат бизнес кылып жыйынтык көрүп көрөм дегендерге койдук. Эгер бул болбой калса, муну кран алып келип эле коюп койду. Кайра кран менен көтөртүп, мисалы үчүн Караколго же Тоого бир жерге коюп кое берсек болот. Бул жакта буюрса көл карап турат, анан бассейн деген планыбыз бар. Чакан эми баарын пока четинен келтабыз. Умный дверь экен да. Пульт менен, отпечатка менен ушундай берек өзгөчө. Бияка түшкөн киши, бир түшүп көргөн киши эле кайра ушул жака эле келе берет да. Айрыкча семья үчүн кимге тынч жер керек болсо, ызы-чуу музыка керек эмес болсо, мындай көлдүн жээги, мындай природа менен, жаратылыш менен рахаттанып, гармония кылгысы келгендер бул жака келсе болот. Эң плюс жери бул жакта жөн эле көл эмес экен да. Клубника бар, черешня бар, өрүк бар, карагат бар, малинасы бар, бар жокту жейсиң. Алма, грушаны айтпай калдыңар токтой. Штора эме менен умный дом. Азыр еще подключаться этиле элек. Алисабы? Ооба, Алиса. Ошондо өзүңүздүн унааңызды алмаштырып едиңиз бул үйгө. Атамдын унасын алмаштырып идик. Өзүмдүкүн алмашмаган, өзүмдүн унам деле жок да, меники трактор эле. Унам жок менде. Орто ишкер, акчасы өтө көп эмес. Любой эле келем деген жөнөкөй киши келе алгандай шарт түзүп атабыз да, могу контейнерлерди коюп. Анан бул деле пробный. Бул да контейнер. Кран менен келип, любой убакта көтөрүп кетип калса болот. Анан ушундай оюбуз бар. Эгер туристтер эрте жазда калоочулар келсе, гүлдөп аткан малга келишет. Өрүктөр гүлдөгөндө апа-пакай болуп калат. Андан келсе клубника бышып баштайт. Короче, майдан баштап тетиги октябрь, ноябрга чейин бир ягода бышып турат да, бир мөмө бар да бул жакта. Мисалы үчүн кокон гиляс бүттү, вишня болот, жакында груша башталат, клубника бар. Карагат бар, үзгүлтүксүз. Тип мобильный болгону, анан жеңил болгону жакты, балдар келип кайра 2 күндө бияка чогултуп берди. Ошол силердин компания Намадинг. Анан биякты конференц зал кылабыз. Эми окууларды өткөрө турган шарттарды түзөбүз деген оюбуз бар. Мындай нерсе, достор. Пермакультура деп коет. Бул Европаларда аябай өнүккөн. А биз муну Фазендада бир эксперимент катары өткөргөнбүз да. Азыр бизге келет адамдар азыркыга чейин. Өздөрү корзинканы алат, жүзүмдү тандайт, салып көрөт, бир аз шабдалын алат, чыгат, кассага төлөп, өзү кетет да. Аны келип, канча сом мына болот дебейт. Бизде ар бирден жеп көргөнгө болот. Мисалы жүзүм жеди, жакты, үзөт. Анан 2 килограмм акча албайт, чектелген нерсе. Анан белгиленген маршрут бар. Эгер бесплатный келип чисто сатып алып кетем десе, жөн эле сатып алып кетет. Мисалы 3 сомму жүзүм келет, 2 килограмм жүзүмдү алат, бир аз отуруп жейм десе еще кошумча. Дагы атайын бар, бронь менен келет, алар уже бизге экскурсия керек. Биз 8 кишибиз дейт. Ал уже платный болот, аны толук кандуу экскурсия кылып, бул жүзүм каяктан келген, кандай сорт, кантип өстүрөбүз, ар бир мындай маршрутун чизип чыкканбыз. Мисалы бизде Фазенда кичинекей болгон үчүн 1 сааттык экскурсия. Ошону бүтөбүз. Бул жерде сиз 1 саатта эмес, 1 күндүк, 2 күндүк кылса боло турган нерсе экен да. Тем более чет өлкөлүктөрдү бул аябай кызыктырат. Мисалы дагы бир жакында хит боло турган нерселерден бири, достор. Биринчиси бул пермакультура, что адамдар келип өздөрү клубника терип жеп, өздөрү бул жакта айран кылып, 1-2 уй коюп койсоңуз өздөрү саап нерсе кылат. Бул адамдар Япония, Европаларда ушунчалык өнүгүп кеткен, тажап кетишкен да. Бул суютта, шаардагы зууктар, мына жайда келип, шляпаны чечип коюп, жашоо бул жакта турбайбы дей турган. Бул биринчиси, багыт. Экинчиси, бул азыр бул биздин өзүбүзгө деле Кыргызстанга да эң керектүү нерсе, бул адамдарды телефондон узатуу, алыстатуу. Кантип? Группа чогултасыз, мисалы 10 адамды. Телефона лечение деген бир отдых ойлоп табастагы, алып келесиз, телефондордун баарын жыйын алып коюп туруп, бул чисто мына жерде 10 күн телефона лечение болот. Биринчи күнү бир аз сүдүрүк tutушу мүмкүн керек адамдарда, телефон жок, мага ошондор. Бирок фотографтын услугасын коюп коюш керек. Обязательно. Конечно, ал Чисто фотоаппарат менен, телефон менен. Сиздин адамыңыз болот да. Мисалы мен турист болсом, менин оюмда телефон тартышым керек, интернет киришим керек, Instagram, соцсет жок. Келди, сиз айтасыз, балдар, короче, бул жакта азыр өрүк теребиз, жүргүлө. Өрүк терет.
Бул жакта клубника теришет, нерселер өстүрөт, ушул жакта иш салат, көлгө түшөт. Эмне кылса кылат, бирок телефон колдонбойт. Кийин бул эмнеге плюс десе, биз азыр ушунчалык телефонго зависим болуп калганбыз. Бул уже Америкада кетип атат. Фермаларда. Төлөйт еще акча, еще бар бекерге иштеп берет. Коюнун карайт, прессин ташыйт, буну кылат. Оказывается, бул адамга керек экен. И сизде сонун бир лечение болот. Эки түрдүү сонун бир иш-чара кылса болот экен. Анан мынандай алыстыгы болгон үчүн бир күндүк эмес, болушунча бир жумалык, 3 күндөн 3 күндүк ошондойлор кылыш керек экен да. Атайын келгенге жараша. И анан мына ошол жерки жерлерде практика кыла турган жер болуш керек. Мисалы, жаш балдар келип калса, ар бирине мисалы 10 адам келсе, 10 кетмен берип, чаптырып, анан көчөт тиктирип. Анан мындай оюбуз бар. Биз 3 мал тамагын жатаканасын беребиз. Алар болсо күнүнө бизге 6 саат же 5 же 6 саат иштеп беришет. Негизи бир күндүк жумуш 8 саат да, 8-10 саат иштешет. Эми 8ден 6га чейин обычно иштейт. Түштө 1,5 саат, 1 саат эс алышат. Оюбуз эми ошондой күнүнө бизге 6 саат иштеп берсе, же 6 саат жакшы эле болобу? Анан ушул бизге жардам берет, агротуризм болот. Калган убактысын бош болот. Ооба. Ал иш кылып берет, сиз буну кылып бересиз. Туура. Тамак ашын түзүп беребиз, жатаканасын, анан көлгө бош маалында барып калашынча көлгө түшө алгандай шарт түзсөк. Кандай дейсиз? Сонун вариант. Буну кылып көрүш керек обязательно. Кылып көргүлө, бул экспериментальный, адамдар келсин, иштеп көрсүн, сиз дагы көрөсүз. Анткени кылмайынча билбейсиз. Балким 6 саат деп иштеген нерсеси аябай жакшы болушу мүмкүн да. Ооба. Эгер сизге пайда алып келсе, бул кылыш керек. Эгер жок, келип эптеп эле бир нерселер кылып туруп, 3 мал тамак берип, ошо бул жакта жашап кетсе, актамаса, аны өзгөртүш керек. Да, бир Жаса, кара, мына. Үн чыгарыш керек, э? Топ адамдар көрүп туруп, жакшы көргөндөн жаман негативде жазып үйрөттү, жаман тажаттын адамды каяктан табабыз дегендерде бизден поля